Жакында эле ырчы Бурул Арунованын мурдагы жолдошу Эрнест Турсуновдун ырчылыкка аттанганы тууралуу кабарды угуп, маектешүүнү туура көрдүк. Эрнест мырза, мынакей массалык маалымат каражаттарына 10 жылдан ашык убакыттан кийин чыгармачылыгымды кайра жандантым деп маек берген экенсиз. Ошол 10 жыл мурунку чыгармачылыгыңыздан кепти баштасак. Бир болжолдуу түр менен 10 жыл мурда деп айтканбыз. Алтынбек Алмов деген бир жакшы байкем бар, мен ыры жазып жүргөн. Анан ошол байкенин инициативасы менен Үмүт ой деген ыры жаралган. Ошол жылдары ырдап, анан азыркыдагыдай мүмкүнчүлүк жок болгондугуна байланыштуу, ал убакта интернет, YouTube же болбосо Instagram деген нерсе жок болгондугуна байланыштуу көмүскөдө калып кеткен алар. Ырдалып жүрөт, интернетте азыркы учурда деле бар. Чыгармачыл чөйрөгө ошол убакыттан бери эле өтө эле тыгыз байланыштам да. Досторум бар эле ошол чөйрөдө. Кыскасы, мага бул чөйрө өтө деле алыс эмес да. Көп жерлерде, радиолордо өзүмдө сынап жүрдүм, көптөгөн роликтерди окуп, кыскасы бул чөйрөгө кечегине же мурда күнү пайда болуп калган жокмун. Ошентип азыр кайрадан чыгармачылыгыңызды жандантууну туура көрдүңүз. Ошол кече күнү эле ошондой клиптин эмеси жаралды, идеялары чыкты. Ал жерде Сыймык Бешекеев деген менин эң жакшы көргөн байкем бар. Ал киши менен көп сырдашып турам. Бул жака келерде дагы ошол кеп кеңешин сурап акылдашып турам. Ошол байкемдин адам болгум келет деген ыры жазганбыз. Ал жерде Сыймык байке үй бүлөсү менен тартылат. Идея ошондой жаралган. Азыр клипмейкерлер менен сүйлөшүп, кыскасы ошонун үстүндө иштеп атабыз. Ырды баягы аудио форматында эмес, дароо эле клип түрүндө эле сразу жайгашчу жактарга жайгаштыралы деп. Ошол ошондой болгон жаңылыктар болот. Сизди көпчүлүк мурдагы жубайыңыз Бурул Арунова менен ажырашуу процессиндеги окуялар аркылуу таанып калышты да. Ошол эле соттук отурумдары, сиз тараптан кол салуулар, ошондой эле коркутуу, үркүтүү аракеттери болуп атат деп экөөңүздөр соттошуп да жүргөнүңүздөрдү билебиз. Жыйынтыгы кандай болду? Соттун жыйынтыгы? Ар бир үй бүлөдө деп айтсам жаңылышып калган болом. Ар бир экинчи үй бүлөдө бул нерсе болуп келген да, ит чай кагышат, уруш болот. Эч ким мен урушкан эмесмин деген үй бүлөнү көргөн эмесмин. Ар бир үй бүлөдө уруш болот, талаш болот, түшүнбөстүк болот. Ошолордун эле катарында болду биздики деле. Эч кандай өзгөчөлөнгөн эч нерсе болгон жок. Болгону коомчулукка жарыялаганыбыз туура эмес болуп калды бул жерден. Коомчулук эч кимдин жашоосун чечип бере албайт. Сот деле чечип бере албайт бирөөнүн жашоосун. Болгону эки адам чечишип, бир пикирге келе албай калган кезде үй бүлө ажырашат экен. Ажырашуу деле жеңил болбойт экен, мен кеттим, сен калдың болбойт экен бул жерде. Мен Бурул Арунова деген ат менин жүрөгүмдө жакшы тымгалар менен калат. Эч убакта ал адам жөнүндө жаман эч нерсе айта албайм. Себеп ал адамды мен жакшы көрүп, убагында сүйүп, менин тандоом болгонбуз. Анан азыр мен бир жерге келип отуруп калсам деле, ошо жөнүндө уккусу келип аябай кызыккан адамдар бар. Мен бүгүнкү интервьюга чейин деле көп жерлерден ошондой чакыруулар болгон. Анан эң негизги максаты, темасы кандай десем, сиздин үй бүлөңүз жөнүндө сүйлөшөбүз деп, анан жок деп баш тартып келем ушул күнгө чейин. Мен бүгүнкү күнүм ошол айтып аткан, берип аткан интервьюм акыркысы болсун деп көп жерлерден суранат элем. Себеп мен Арунова деген атты ар кай жерге барып айткым келбейт. Себеп ал менин жеке үй бүлөм болгон, менин тандоом болгон, менин сүйүүм болгон. Мен азыркы учурда деле Арунова болгон көз карашым түз, мен жакшы көрөм ал кызды. Ал ушундай эмгекчил, ушундай аракетчил, сонун адам. Ал адам жөнүндө жаман бир нерсе айтканга дагы мындай болбойт да, кыскасы бир башкача жакшы адам. Анан барган жеримде эле ушинтип бар мен оозумду карап эле азыр эмне деп айтып болду экен деп мен корунуп жүрдүм. Жарым жылдан ашык убакыт өтүп кетти. Тойлорго деле барсам мени карашып, азыр эмне деп айтат болду экен деп, жок, мен айтпайм эчтеке деп. Ал адам менин жүрөгүмдө жакшы бир нерселер менен калат. Азыр көптүр экөөбүздүн жакшы күндөрүбүз өткөн. Ага күбөлөрдө бар, мисалычы, жок андай күн болгон эмес деп жокко чыгара албайбыз, экөөбүздөн. Жакшы күндөрүбүз болгон. Бирок анткени менен ошол окуядан кийин көпчүлүк сизди аял затына кол көтөргөн зөөкүр адам катары кабыл алып калышты да, мисалычы. Алар сиз тууралуу кандай ойдо болот мындан кийин? Ошондой интернеттеги жанагындай чуулган окуядан кийин кайрымдуулук менен алек болуп калдым. Себеп жан дүйнөмдө бир нерсе кемип калып, аябай бир аксаган күнүм болду да. Эркек болсом деле, мен эркекмин деп төшүк каккылап кеткен жокмун. Мен аябай жашоодо бир сынып калган күнүм болду. Ошол убакта бир нерсе алгысайын деп кайрымдуулук менен алек болдум. Анан ошол убакта Инстаграмга кошулган
алуучулардын арасында жардам сурап кайрылгандар болду. Анан барып колуман келген жардамды кылып жүргөн күндөрдүн биринде көп каттар келип атты да. Мен сизди ушундай зөөкүрүккен деп ойлогом, мындай адам турбайсызбы деп, алар мен башкача мындай мүйүзү бар, мындай кылычын колуна көтөргөн адам ойлошкон окшойт да. Акырындык менен кылган ишим менен ал нерсенин баарын өзүнө орнап келсе болот. Мен мисалы Эрнис жаман десем, эмнеге мен жаман болуп калышым керек да? Сен жамансың, сен зөөкүрсүң десе, ошонун маскасын кийип алып, мен эмнеге ошондой образ менен жашашым керек? Эмоция ар бир адамда бар да. Мен эмоциям жок, мен жиним таптакыр эле жок деген адам жок да. Ар бир адамдын жарыла турчу жери бар да. Анан мен кылган нерселериме ошол эле адам ушундай го, өкүнмөйүнчө бир алдыга ийгиликке жете албайт да. Мен кылган сүйлөгөн сөздөрүмөн кийин эле дароо эле ошол учурда эле өкүнчүмүн да. Турам кылып коймок окшойт деп. Анан адам эгоист болот да. Мен балким башкачараак эгоист окшоймун да. Ал меники мендеги эле болуш керек деген нерсе мен кетиргиңиз келген жок. Көбүрөөк жашайт окшойт да. Жок, меники болот деп анан билбейм, меники кандай сүйүү болгон, бирок бир башкача бир ушундай ошол убакта сөз менен айта албас бир нерселер болгон го. Жалгыз калып калгансып, достордун деле жанында жүрүп, бир колдоо көргөзгөнсүйт, бирок баары бир жан дүйнөң ачык болуп калгандан кийин ал нерсени толтуруш өтө кыйын болуп калат экен да. Ошол окуяда Бурул Арунова Эрнис менин жолдошум, мен ысымымды пайдаланып атат, мен ысымыман улам хайп жазууну туура көрүп атат деген эле да. Анан азыр сиздин ырдап чыкканыңыз дагы мындай талкуу болду өңдүнөт да, ар кандай ойду жаратып атат, күмөн санагандар да бар, чындап эле ошо хайп болууну каалаганбы депчи. Жок, мен эч кимдин ысымын жамандап эч кандай хайп кылган жокмун. Мага хайптын кереги жок. Мен азыр деле эч кандай хайп кылгым келбейт. Элдер таң калтыра тургандай бир нерселер жасагым келбейт. Мага таптакыр кереги жок мындай пиар деген же болбосо хайп деген нерсе мага жарашпай турган нерсе да. Мен ал нерсе мага кереги жок. Мен өзүм атым Эрнис болсо, фамилиям Турсунов болсо, ошол эле бойдон кетти. Эч кандай өзгөрткөн жокмун фамилиямды деле. Эч кандай мага пиардын кереги жок. Мынакей Бурул Арунова көз жарды, кыздуу болдуңуз, бешик бооңуздар бекем болсун. Кызыңыздан кабар алып турасызбы, көрүп атасызбы? Ошол боюнча мен өзүмдүн оозунан же болбосо жакын туугандарымдын оозунан уккан жокмун. Кыздуу болгонум тууралуу өзүмдүн досторум эле мага салып сүйлөштү, ушундай кыздуу болупсуң деп. Анан кызымды көрүүгө мүмкүн болгон жок. Буюрса алдыда бурула көз бир ойдун бир ушундай бир мамленин бир үстүнө чыга турган болсок, бир жакшы кеңешип кесе турган болсок, бир маселенин туура жагына чыга турган болсок, балким кызым менен болгон мамилем ата бала болуп жакшы мамиледе калат деген ойдомун да. Азыр ачыгын айтканда мүмкүнчүлүк болгон жок кызымды көргөнгө. Сиз өз учурунда өзүңүздүн аракетиңизди кылып атасызбы? Ата болгондон кийин кызыңды көргүң келсе керек, Ооба, бул мен ошол укканда көзүмө жаш алып, кадимкидей барып көрүп кучактагым келди. Биздики кырдаал алдындагыдай болбой калды да. Анан ошол себептен эле бир аз убакыт өтүүсүн мен да каалап атам, башка менин жакындарым да каалап атышат. Анан балким экөөбүз бири-бирибизди түшүнүп кала турган болсок, мен кызым менен болгон мамилени үзбөйт деп ишенем да. Кызыңыз жаныңызда болбосо дагы мындай аталык сезим ойгондубу сизде? Ооба, мен досторум Ата макамын алдыңыз мисалы. Досторум деле балалуу болгондо ушул башкача бир сезимдер болчу. Меникинде деле ушинтип ата болдум. Мен биринчи жашоомдогу биринчи балам. Ким эле ошол баласын бөлөк жакта чоңойгон, өзү бөлөк жакта жүргөн кааласын да. Мен баламдын тагдырын өзүмдүкүнө окшошпой калган көп тилечимин. Эми мамасы жанында, буюрса атасы менен болгон мамилесин үзбөйт деп ишенем да. Мен эсимде да, анткени ал берүүнүн алып баруучусу мен болгом. Жубайлар шоу берүүсүнө келгенсиздер, ошондо мындай сүйүшкөн көздөрдү көргөнбүз да. Анын үстүндө ошол берүүнүн астында дагы ушундай жакшы комментарийлер калган, жылуу комментарийлер. Бирок аз эле убакыттын ичинде ушундай бир чоң өзгөрүү болуп кетти да жашооңуздарда. Мен ал убактагы сиз айтып аткан сөздөрдүн бардыгы туура. Биз экөөбүз бири-бирибизди бир башкача жакшы көрчүбүз. Экөөбүз бири-бирибизден ажырагыбыз келчү. Эртең менен тургандан күн батканга чейин Бурулдун жашоосунда бир жакшы жаңылык болсо экен деп ар бир күндү жаңылап турганга аракет кылчумун. Мисалы бир күндү бир күнгө окшоштурбаганга. Анын бардыгын деле Бурул өзү деле жок,
бул нерсе туура эмес деп айта албайт болуш керек. Себеп биздин жакшы күндөрүбүз өткөн. Сонун күндөрүбүз өткөн. Биздин досторубуз деле айта берчи, силердей бир ушундай бактылуу жаштарды көрө элекпиз деген сыяктуу. Мен туугандарым деле, башка бизди көргөн үй бүлөлөр деле суктанчы. Себеп бизде ушундай жакшы үй бүлө болгон. Анан мамиле келишпей калып, экөөбүз эки жолго түшкөндөн кийин эле мунун баарын жокко чыгарып, сен мындай адам болсуң, сен тигиндей адам болсуң деген өзү жаңылыштык да. Анан жакшы күндөрдү кантип унутасың да? Мен эч убакта мындай бир жаман нерселерди эстебейм. Жакшы күндөрдү эстейм, иштешип жүргөн кезди эстейм. Бирөөлөргө досторум айтып берсем, аяштарым айтып берсем деле, биз төшүп жүргөн кездерде айтып берем да. Мен эң биринчи колун сураган күнүмдү, экөөбүз таанышкан күнүбүздү. Анан жакшы оозунан жакшы сөз чыгыш керек да. Анан кечке эле сен мындайсың, сен тигиндейсиң деген ар бирөөсүнүн колубуздан келет. Жамандаган бул өтө бүткөн ишке сынчы көп деп коет. Ар бир иш бүткөндөн кийин сын айта берсең жараша берет. Бирөөгө акыл үйрөтсөң оңой, мисалы, мынтпейсиң, тигинтпейсиң, бирок ал нерсенин артында көп нерсе жатат да. Негизи эркектерде деле депрессия болобу, эркек кишиде? Ал эркек кишиде депрессия деген болот экен. Мен депрессия деген сөздү угуп жүрчүмүн, бирок иш жүзүндө көргөн эмесмин. Көрдүм, мага өтө эле жаккан жок ал нерсе. Жатып калган күнүм болду, кадимкидей эле ооруп. Ошол моментте мени пайдаланган адамдар да болду. Кандай мааниде пайдаланышты? Мен мага бир мейирман, аябай жакшы боорукер адам катары жазып Инстаграмдан. Мындай эле, тигиндей эле бул жашоодо боло берет деп анан рахмат сиздин кеп кеңешиңизге деп мен кайра жаза турган болсом, мен менен мамиле кылып атат деп ошол нерселердин баарын ачык мындай бөлүшкүсү келип, мени ошол моментте колдонгон адамдар да болбой койгон жок. Мен таң калган жокмун, адамдардын ушунчалык деңгээлге түшүп калганына. Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөө ичет деп коет го. Анан сыңары көп нерсеге кылдат мамиле кылып калдыңызбы? Мисалы ошол эле мага кандай айым керек деп же кайрадан жаңы барактарды ачууга даяр эмессизби? Жок, жаңы барактарды таптакыр ачкым келбей эле. Жаңы барактан мага таптакыр кереги жок болуп турат жашоомдо. Жашоо өзгөрүш үчүн сөзсүз түрдө эле жаңы үй бүлө куруп кетиш керек эмес. Эмнеге башка аял алып жашоону өзгөртүп кетиш керек же кантип ал адам менен сүйүүсүз жок жашайсың мисалычы. Кантип ал адамды жөндөп сүйүп кетесиң азыркы учурда. Анан мен жашоомду ал жагынан аял алып өзгөртөйүн деген эч кандай планым жок. Бирок сүйүү келгенин деле каалаган жокмун мен чындап айтканда. Сүйүп көрдүм, мага көп деле жаккан жок десем. Буга чейин сизди көпчүлүк мындай жеке ишкер деп ойлоп алышса керек да. Мага дагы жаңылык болду сиздин ырдап чыкканыңызчы. Мисалы, ырчылыктан башка эмне менен алектенесиз? Жигитке 70-ден азык кылат деп азыр айтып калдык го. Азыркы жигиттер ушинтип эки иштин башын бириктире сөйлөп каласың. Эмнеге ушинтсаң ушундай деп чынан мен ырчылыктан тышкары машина сатуу деген көп жылдан бери ишим бар. Биздин рыноктогу машиналар менен иштейт. Ортодон бир момент ушул токтоп калды. Себеп үй бүлөгө көңүл буруш керек болуп калды. Машина деген чөйрө ушундай. Күндөп түндө үйгө келбей каласың. Анан азыр кайра ошол эле ишин жандандырып ошол жакта иш кылып атам. Андан тышкары электрик сантехник деген кызмат бар бизде шаарда. Ошол тармакта реклама менен иштейм. Ал жерде да өзүнүн эрежелерибиз каралган. Эгерде канча жумуш канча боло турган болсо, канча процент бул заказ берген кишиники деп. Кыскасы ошол иштер менен кечке алек болом. Кечинде анан убактымдан ашкан убактысын ушу чыгармачылыкка жумшайм. Мен жарата турчу ырлар, өз угарманын табат деген ишеничтемин. Буюрса жакшы иштерди кыла берсем, өзүмдү жакшы жолдо көргүзө турган болсом, мен жөнүндө ким кандай ойдо болсо, балким ой өзгөрүп. Сизге болсо Эрнест мырза чоң ыраазычылык. Алдыдагы чыгармачылык жолуңузга ак жол каалайбыз. Ийгиликтүү болсун, жемиштүү болсун чыгармачылык жолуңуз. Ал эми жалпы Супер ТВнын катталуучулары, көрүүчүлөрү сиздер менен мен Айжан Нурманбетова, ошондой эле маектешим ырчы Эрнест Турсунов болду. Бар болуңуздар.